Сот отурумунун катышуучулары, урматтуу судьялар, кумтөр маселеси бул 1992 жылдан баштап эле бул кыргыз мамлекетинин трагедиясы болгон. 98 жылы Барскон айылына көлгө сианид кулаган 2 тонна сианид. Ошондо ошол айылдын элин толугу менен 15 күнгө Чолпон Атага көчүрүп келген. Эл айылдын эли кырылып калмак эгерде ошол жерде суу иче берип жашай бергенде. Сууну тазалап, хлорлоп, баарын агызып бүткөндөн кийин 15 күндөн кийин кайра көчүрүп барышкан. Бул факт 98 жылы. Ошондон улам 2003 жылдан баштап мен кумтөр боюнча изилдөөнү жүргүзүп баштадым. Ал убакта мен жөнөкөй гана жаран элем. Кандайдыр жол менен кумтөргө бардым. Видео материалдарга тартып келдим. Кандай иштеп атат, эмне алтын чыгарып атат, күнүнө канча чыгарып атат, Кыргызстанга кандай пайда түшүп атат, канча тонна сианид колдонуп атат күнүнө. Мени кызыктырган маселе ушул болгон. Бул материалдарымды ошо 2003 жылы тартып келген материалдарды жогорку кеңеште да отчет берип атканда 2012 жылдын 20 июнунда толугу менен көрсөтүп бердим. То есть бул дагы факт. 2005 жылы Түп районунан депутат болуп шайландым. Депутат болуп келгенде биринчи маселени кумтөр боюнча мен көтөрдүм. Ал убакта ар бир райондун өзүнүн депутаттары бар эле. Жетөгүздөн шайланып келген Кубанычбек Исабеков деген депутат бар болчу. Мен материалдардын баарын депутаттарга таркатып бердим. Колумда болгонун ага кишиге да бердим дагы. Ошол киши бүгүнкү күнгө чейин ушу кумтөр маселеси менен ал киши дагы заниматься этип келет. Бирок кумтөр маселеси кыргыз мамлекети тарабына, кыргыз элинин пайдасына чечилген жок бүгүнкү күнгө чейин. Тескерисинче миллиарддаган долларларды зыянды алып келди. Экономика жагынан дагы, экология жагынан дагы, адамдардын ден соолугу тарабына жагынан. 2010 жылы кайрадан дагы депутат болдум. 2007 жылы бизди таркатып жиберди. 22 октябрда таркатса керек эле, эгер эсимде болсо. Ошол бойдон бош жүрүп, 2010 жылы кайрадан жаңы система боюнча партиялардын атынан Атажурт партиясына депутат болуп келдим. Кайрадан баягы кумтөр маселесин изилдөөнү уланттым. Себеби ага чейин менин укугум да жок эле. Улантып 2012 жылдын 15 февралында жогорку кеңештен комиссия түзүлдү. 10 депутаттан турган комиссия түзүлдү. Ар бир фракциядан, 5 фракциядан 2ден берди, 10 депутат түзүлдү дагы. 10 депутаттын 9-у бир добуштан мени комиссиянын председатели кылып шайлашты. 15 февралдан баштап ишти баштадым. Көз карандысыз эксперттерди алдык, 40га жакын. Алардын акчасын кыргыз алтын төлөп бере турган болду. Ошентип токтом да кабыл алып берди жогорку кеңеш. Мына 40га жакын көз карандысы эксперттерди, эл аралык эксперттер дагы чакырылды экөө. Ошолорго кеткен чыгымды кыргыз алтын төлөп берет деп токтом кабыл алып берди. Жобосун да кабыл алып берди. Ошентип ишти баштадык. 40га жакын эксперттер иштеди. Өзүбүздүн эксперттер, эл аралык эксперттер иштеди. Июндун 20-сында отчет бүттүк. Изилдеп бүттүк, отчетко келдик. Кыргыз алтын болсо бир тыйын акча төлөп берген жок, отказ берди. Биз төлөп бере албайбыз. Биз мамлекетке тиешебиз жок, биз акционерный общество биз деп койду. А чын-чынына келгенде 100% мамлекетке тиешелүү. Госком имущество 100% акциясына ээлик кылып олтурат кыргыз алтын. Бул баягы жогору жактан болгон команда болду. Төлөбөгүн булар кумтөр боюнча эчтеке парламентке алып чыга албай калсын, эксперттер иштей албай калсын dedi. Спонсорлорду таап отуруп $150,000 şu biznesmenlerden, patriot biznesmenler көп экен bizde, patriot жигиттерибиз дагы көп экен. Бардыгы $150,000 топтоп берди, ошо менен жарым зарплаттарын бердик. Баягы. Казакстанга баягы институт бар экен, лаборатория. Ошогон $15,000 бүгүнкү күнгө чейин карыз болуп турабыз. Комиссия договор түзгөнбүз. Суулардын, топурактардын анализдери, жан-жаныбарлардын бөйрөктөрүнөн чыккан, боорлорунан чыккан анализдерди чыгарып беришкен. Бардыгында сианиттин курамы, мышыяктын курамы бардыгында бар. Сууда да, топуракта да, жан-жаныбарлардын организминде дагы. Ошентип, жогорку кеңешке 20 июнда отчет алып чыктык. 20-сы бүткөн жок, 22-си күнү бүттү. Отчет 2 күн толугу менен, эртең менен 9:30-дан баштап түнкү саат 10-га чейин, 11-ге чейин карап аттык. 2 күн бүткөндөн кийин 22 июнь күнү оюндар башталып кетти. Бүгүн голосованияга кылбайлы деди. Себеби парламентте 90% колдоп турду. Себеби жана кумтөрдө болуп аткан могу катастрофанын бардыгын аларга видео материал менен, ушундай сүрөттөр менен көргөзүп бердик.
Мисалы, мына өзүңүздөргө азыр колуңуздарда турат, могул атыбалдар деп атпайбы? Күнүнө 5 метр жылып атат, 2,5 метрден 5 метрге чейин деп Артыкбаев алдап атат бүгүн. Бүгүн күнүнө 10-15 метрден жылып баратат. Мына могу жерде өзүңүздөр көрүп турган сүрөттөгү көрүп турган жылып келаткан тоо бул Давыдов мөңгүсү. Фабрикадан чыккан уулуу топурактардын бардыгын ошо Давыдов мөңгүсүнүн үстүнө төгө берип Давыдов мөңгүсү ушу атыбалдар менен кошо пустая порода деп коет. Бул ошо фабрикадан чыккандан кийинки топурак. Мунун составында цианид дагы бар, мышьягы бар, жана башка бардык 10 чакты уулуу элементтер бар, химиялык элементтер. Ушулардын бардыгы мына могу бүгүнкү көрүнүш 20 күн мурунку көрүнүш. Бүгүн бул көрүнүш жок. Бүгүн могуну полностью басып калды. Административдик корпусу менен гаражы. Мындан ары жагында мынакей могу жерде жилой корпусу турат. Буга бир 500 метрдей калды. 300-500 метрдей. Муну дагы бир айдын ары жак бер жагында басат. Андан ары дагы бир 500 метр жерде хвостохранилище турат. Хвостохранилищенин тереңдиги 35 метр. Көлөмү 360 гектар жерди ээлейт. Тереңдиги 35 метр, жалпы аянты 360 гектар жерди ээлейт. 100 миллион тонна цианид жатат бул жерде. Барсконго 2 тонна цианид куюлганда эл кырылып калабыздаган өлгөн кишилер да болгон. Аны да жашырышкан. Видео материалдар бар иште, ошондон эгер кызыктырса сиздерди карасаңыздар болот, ошол жерде табасыздар. Көздөрү агып түшүп калган кишилер болгон. Арыктагы сууга жууна коюп. Өлгөн. Мына алды гезиттин ортосун ачсаңыздар ошол жерде турат. Аны да жашырган бийлик бизде. Ошентип бул азыр 1,5-2 айдын ары жак бер жагы хвостохранилищени барат да жырат. Хвостохранилищенин тегереги бетон менен бетондолгон эмес. Алдына мусорду тоо кылып таштап туруп, үстүнө топурак төгүп, трамбовать этип таптап койгон. Баягы дамба катарында бир вит жасап койгон да. Ал жөнөкөй эле бир катуу жаандын жааны менен эле шыпырып кетет аны. Мына хвостохранилище ушундай коркунучта турат. Андан сырткары мынакей. Могу озеро Петрово деп турат, чоң сүрөттө көрүп турасыздар. Биягы хвостохранилище. Момундан тик алганда 87 метр бийиктикте турат бул көл. Хвостохранилищеде. Мындай узундан алганда бир 5 километрден ары жак бер жагы болот. Өзүңүздөр көрүп тургандай 15 жыл мурун стенасы ушунун бул муздан турган көл. Бул дагы бетондолгон дамба жок бул жерде. Мына могу муз 15 жыл мурун ушул жерде болгон. Жардыруудан чыккан, чачылган топурактардын бардыгы ушунун үстүнө түшүп, күндү тартып алып, тез эригендин кесепетинен быйыл болбосо эмдиги жылы ушул жер жарылып кетүү коркунучунда турат мына. Муздар эрип, стенасы жукарып отуруп мына. Бул жер жарылды дегенче хвостохранилищени шыпырып отуруп нарын суусуна барып куят. Нарын суусу нарынга жеткенде бир 30-35 метр бийиктикте көтөрүлүп агат, сел. Бай цунами же болбосо жанакы нердей болот. Андан ары Токтогул кеси менен Крупсай кеси бунун ударына выдержка бербейт. Фергана өрөөнүнүн жарымын алып барып туруп Сырдарыяга кошуп туруп, андан ары Арал деңизине барып токтойт. Мына бүгүн ушул коркунучта турабыз. Биздин чырылдаганыбыз, биздин могу үчөөбүз отурганыбыз. Шуну тез аранын ичинде алып, могу жерге бетондон турган дамба куралы деп атабыз. Себеби бул эрүү процессин токтото албайбыз. Эмне үчүн дегенде бул жерге химикат, топурактардын баары үстүнө түшүп калган. Мына тегерегинде капкара болуп жатканын баары ушул жардыруудан чыккандагы чачылган, барып түшкөн чаңдар, чаң топурактар, химикаттар разный. Ошон үчүн муну канадалыктар менен биздин бийлик бүгүн баягы бир сокровищага барып таап алып эле, анан өзүм өлсөм өлөйүн деп эле алтынды шыпырып аткандай болуп атат. Күнүнө, жылына 24 тонна алтын казып алып атышат. Анын 18 тоннасын прямой ташып кетет Торонтого. Болгон 4 тоннасын налог менен соцфондко таштап атат бизге. Сиз экөөбүз ошондон зарплата алып атабыз ошол жерден. 1 миллиард топтойбуз бюджетке болгону. А булар 1 миллиард доллардын алтынын ушу кумтөрдөн прямой Торонтого ташып атат. Бир какой-то бир 2-3 тоннанын ортосунда биздин чиновниктердин чөнтөк кызыкчылыгы бар, ошого кызыгып отурушат. А жалпы эл кырылып каларын билбей атат. Бул жерде Өзбекстан, Казакстандын да эли кырылат. Ошентип 27-сине, 22-синде ойноп бардыгы тең. Эми бул жерден кумтөрдүн канадалыктардан заказ түшкөн. Бул жерде эч кимге деле жашыруун эмес. Бирок колдорунан калмап алган жокпуз. Bir топ депутат ойноп, ал күнү добуш бербей, 27 күнү, 22 күнү кечинде. 5 күнгө 27-синде добуш берели деп ошол күнгө жылдырды. 5 күндүн ичинде bir топ депутаттардын бардыгын эмес, мен бардыгына баягы күнөөкөр болбойм. Bir топ депутаттарды сатып алышты ачыгын айтканда. 27-сине добуш бергенде 22-си, 20-сы 22-чи июнь күнү жанымды берем, кыргыз үчүн өлүп берем дегендер, мына гезитте да жүрөт, кээ бирөөнү азыр эле окудук. Кыргыз үчүн мен өлүп берем деп укмуш сөздөрдү сүйлөп атат. Ошолор 180 градуска бурулуп 27-си күнү против добуш берди.